Бирок чыны Кудайдан корккон, жүрөгүндө Кудай деген адамчы, субханалла, динден бир гана жакшы жагын көрө берет. Динден бир гана жакшы жагын көрүп, ошо менен жашап бактылуу болуп кете берет. Ушуну Куранда айтат Аллах Таала, алардан суралат дейт. Тозокко түшүп калат экен алар, капырлар, мунафыктар, эки жүздүүлөр, мусулман болуп деле кээ бирде субханалла кайдыгерлик менен шагандардан сурайт экен. Эй дейт, силер эмне болду, силер эмне себептен тозокко түшүп калдыңар? Деп баягы тозокто кызмат кылган периштелер сурайт экен. Алар айтышат экен, баштарын, чачтарын жулушуп, көздөрүн чукушуп, денесин тытып, өлүп калалы дешкен, өлө албайт экен. Суроону уккандачы. Ой, силерге эмне болду, эмне себептен түшүнөсү? Биздин тоң моюндугубуз ушул жерге алып келди деп айт экен. Тоң моюндук билесиңер, Мон жанында бир субханалла, баягы эмелер бар, эшекти чапкылай берсең, башын минтип коюп тура берет го. Акыры уже эмне кыларын билбей калган эшек бар го. Кээ бирде алсаң бир бука бар, буяка чапсаң да өтпөйт, буяк башын ушинтип эле тура берет. Башын эки жака тоң коюп койду. Эмне үчүн деген субханалла, чындык бар, өлөсүң десе өлгөндө көрөбүз. Аякта жашоо бар, барганда көрөбүз дей берип, субханалла келдиң мынакей дейт экен да. Эмнени көрдүң десе, тоң моюндугу менен эмнени издеген болсом, ошону таптым деп айтат экен. Адамдар көпчүлүктө динден тоң моюндугунан гана качат. Кайдыгерлик биякта турсун субханалла. Кээ бирлердин курсагы ток, кийими бүтүн болсо эле болду. Ушул эле курсагы ток, кийими бүтүн болсо эле өзүн бактылуу сезип жүргөндөр бар субханалла. Алында айтат, курсак тоет, кийим бүтүлөт дейт. Бирок ахиреттеги жыртык бүтөлбөй калат. Ошо себептен субханалла, бул дүйнө менен жашоо бул бизге муктаждык эле. Эмне экен? Машина муктаждык, үй муктаждык, мал муктаждык, аял муктаждык, аялга эркек муктаждык, керек болсо бала дагы бул муктаждык. Убактылуу, Алла Таала айтканда ал-мал вал банун фи зинатид дунья. Бул дүйнөнүн кичинекей бир убактылуу бир кооздуктарынан ошо менен мактанасың. Баланча балам бар, баланча машинем бар, баланча жерим бар, баланча досум бар. Мактангандан башка эмне таптың? Мактанбаганда эчтеке тапкан жоксуң. Бир эле мактандың, болду. Мактанып жүргөн мыйзамчалык убакытка. Ошо себептен пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам акылдуулар дейт. Алдыга жибергендер дейт. Акылдуулар алдыга келаткан нерсеге даярдангандар. Карасаң, акчаң эгерде алдыга кетпесе, садака зекет болуп кетпесе, жакшылыкка бирөөнүн бир жакшылыгынан субхана кетпесе, бир адамга бир жардамга кетпесе, алдыга кетиш керек, алдыда турган нерсе. Ал эртең күнү жылаан болуп мойнуна асылат. Эгерде субханалла өмүрүң бир намаз окулбаса, өмүрүң субханалла бир зикир кылынбаса, өмүрүң бир Куран окулбаса, өмүрүң ушунча өткөн болсо, анда наузубилла эртең ахиреттиңе Абу Бакыр айтмакчы, ушундай деп айткан экен. Аттың дейт, келаткан жашоом дейт, бараткан жашоом океан дейт. Бирок кемем жыртык, азыгым аз деп айткан экен. Биздин баарыбыздын кемебиз жыртык азыр. Баратканга субхана коркобуз аз баргандан. Кемебиз жыртык, толук таанган эмес. Ахиреттибиз бузук, үйлөрүбүз курулган жок бейиште. Эчтеке курган жокпуз. Кээ бирлер даже ойлонгон жокпуз. Бейиште бир тозоктон куткан жок субханалла. Эми туугандар, мен башка нерсе айтайын деп барат эле, башка нерсеге кирип кетип калдым. Бир нур болсун иншалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын бир хадисти айтып берейин сизге. Адамдар жөнүндө жаман ойлоо туура эмес экендиги туурасында. Эртең мен окуп отуруп, бул нерсе аябай мындай бир ойлонуп койдум. Биздин оорубуз ушул элеби деп койдум да. Биз адамдар жөнүндө, башка бизди курчап тургандар жөнүндө бир жакшылык ойлобой калган окшойбуз деп коем да. Умар бин Хаттаб радиаллаху анху айтат экен. Мага сүйүктүү пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты. Кимде ким бейиштеги кенендикти кааласа, адамдар менен бирге болсун, жамаат менен бирге болсун. Чындыгында шайтан жалгыз жүргөндөргө көбүрөөк кол салат. Ал эми экөө болгон болсо, аларны алыстайт дейт. Демек, субханалла, жалгыз жүрүү, жалгыздыкты каалоо, адамдар жөнүндө жаман күмөндө болуу болсо, эмне экен? Бул шайтанга жакшыраак экен. Ал оңоюраак сени чабат экен.
оңойрок субхана талкуулайт экен. Бирок сен субхана бир жакшы досуң болгон болсо ахиретке буйруган. Жакшы жамааттын болуп кала турган болсоң, мечитте болуп кала турган болсоң, же болбосо даават чөйрөсүндө болуп кала турган болсоң, машалла, же болбосо бир илим чөйрөсүндө болуп калган болсоң, шайтан сенден качып эмне кылат экен? Сага кол сала албай калат дейт. Анткени экөө болгондо адамдын оюна жаман нерсе келбейт деген сөз. Жалгыз болгондо адамга керек болсо өлгүсү келе башташы мүмкүн. Эмне кылышы мүмкүн? Өлгүсү келе башташы мүмкүн. Жашоонун кызыгы кете башташы мүмкүн. Эч ким менен субханалла мындай бир сөз таба башпаган, бактысыз сезе башташы мүмкүн өзүн. Ошол себептен шайтан жалгыз адамды жакшы көрөт. Кимде ким жалгыздыкты каалап баштаса, эмне кылсын? Анда субханалла жамаатка аракет кылсын. Жакшы дос жандаганга аракет кылсын. Колдон келсе ушуну кылсын дейт. Андан кийин жаман ойлордон, адамдар жөнүндө жаман ойлоодон өзүңөрдү сактагыла. Чындыгында жаман ойлор бул шайтандын силерге сүйлөп аткан эң калп сөздөрүнүн бир сөзү дептир. Эмне аткен? Шайтан ләммә кылып, жаныңа кулагыңа шыбырап баштайт экен. Ал сага жакшылык каалабайт. Аны менен жүрбөй эле кой. Аны менен жүрө турган болсоң бир байлага түшүп болосуң. Ал сени жакшы көрбөйт. Ал сага жакшылык каалабайт. Сен балким ойлосоң, бул сага жаманчылык кылат, сени сүйбөйт. Сени жакшы көрбөй калган, башка бирөөнү жакшы көрүп калган окшойт. Деген жаман ойлор эмне кылат экен? Калп нерсени кулагыңарга салат дейт. Адамдарды аңдыбагыла. Адамдардын жашоосуна кийлигишип, алар жашоосун бузбагыла. Бири-бириңерге көрө албастык кылбагыла. Жана бири-бириңерге артыңарды салып баспагыла. Бири-бириңер менен үзүшүп кетпегиле. Жашооңорду субханалла мындай үзүп, жок мындан пайда жок деп кетпегиле дейт. Кыргызда сөз бар го. Эмне экен? Түрүдөн үмүт үзбө дейт. Түрү адамбы? Субханалла үмүт үзбөш керек экен андан. Бул болду, бул адам болбойт. Койчу мындан бир жакшылык жок дебегиле дейт. Анткени пайгамбарыбыз айтып атат. Бирөөнү өтө жек көрүп кетпегиле дейт. Анткени ал силерге бир күн дос болуп калышы мүмкүн. Эгерде бирөөнү аябай сүйүп калбагыла, ал бир күн силерге душман болуп калышы мүмкүн. Орточо болгула, бирок бири-бириңе аркаңа салып катышпай кетпегиле. Жана бири-бириңерди дейт, жек көрүүдөн алыс болгула. Бир тууган болгула, о Алланын кулдары деген. Демек мынакей. Бул акыйкат чындык ушул эки туугандар. Буга көңүл буралы. Жалгыздык бир гана Аллага экен. Калганга жалгыздык болбойт. Калган баары экиден жаратылган. Жалгыздыкты сүйүү бул шайтанга жол ачуунун бир жолу. Баары Кудай сактанды болсун. Алхамдулилlah, алхамдулилlah. Аллахумма рабби джална кылсала. Аллахумма гфир вархам анта хайрул рахим. Аллахым ушул жерде айтылган ваазды сатка амал кылышка тоофик берген. Кудайым баардыгыбызды иман хидаят берген. Жүрөктөргө тынчтык насип кылгын. Ом раббил аламин.